Жана экинчи суроо боюнча айтсам, жана өлкө башчылары же болбосо жоопкерчиликтүү адамдар каталык кемчилик кечирсе ошону дароо тарата калышып, айыптарын чукуп элдерге жайып атышпайбы? Албетте бул чоң бузук иш. Мына чыр чатактын баары согуш, кан төгүү, ызы чуу мына ушунун аркасынан чыгат да. Бул эң бир чоң себеп. Эң кызыгы мунун башталышы качан болгон? Мунун башталышы муну түзүп кеткен еврей болгон. Ал ошо 200-дүлүк менен исламга кирген, анан кийин Рафиди шиялардын намазкабын өткөн да, Абдуллах ибн Саба деген. Ошол жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 3-чү халифасы Осман ибн Аффанга элдерди козутуп, элдерди ошого үндөп каршы чыккыла деп туура эмес саясат жүргүзүп атат, зулумду кылып атат, өзүнүн жакындарына жак бийликке коюп алды деп ар кандай жалалар жаап, анан ошонун аркасында илимсиздер дүрбөп, анан акыры эмне кан төгүү менен бүттү да, Усман радыйаллаху анху өлтүрүп коюшту. А болбосо ал халифа адилеттүү, пайгамбарыбыз бейишке кирет деген адам да. Көрдүңбү, ошон үчүн карапайым адам бирөөнүн сөзүнө ишенип, жалган кабарга ишенип козголушкан болсо, адал арамды айырмалабай калышат. Ошол Абдуллах ибн Саба деген чоң бузук адам эмне деген? Ал ошол элдерди бийлик башчысына ошол кездеги Усман радыйаллаху анхуга каршы үндөөдө кандай ыкманы колдонгон? Бул эң жаман ыкманы колдонгон. Бул жанагы мындай деген айткан сөзү бар да. Азхирул ал-амра бил ма'руф ва нахи анил мункар ва ta'на фи мараикум тастамилу кулубан нас депчи. Ал жөн эле чыккан эмес, ал эмне деп чыккан? Ошол биз жакшылыкка чакырып атабыз, жамандыктан кайтарып атабыз, оңдоп атабыз, түзөп атабыз деп чыгарган. Ошол себептен эмне деп айткан ал? Силер ошо жакшылыкка чакырууну, жамандыктан кайтарууну элге көрсөткүлө. Ошонун аркасы менен башчыңарга тил тийгизгиле. Жамандагыла. Анан ошентип элдердин жүрөгүн ошо менен тартасыңар деген да. Көрдүңбү? Мына ошол кездеги бузук пикир. Мына ошол нерсе азыркыга чейин колдонуп жүрөт да. Жөн эле карама каршы чыккан саясатчылар, башка элдер башчыга каршы чыкканда эмне деп чыгышат? Жөн эле сонунсуң же адилеттүүсүң деп чыкпайт. Сен туура эмес кылып атасың, зулумду кылып атасың, жакшы иштебей атасың деп. Анан ошону көрсөткүлө деген да. Элдерге өзүнүн жан жөөкөрлөрүнө айтканда, элдерге ушул нерсени көрсөтсөңөр, элдер силерди ержейт деген. Көрдүңөрбү? Эң жаман бузуку, өтө жаман жана тактика. Мына ошентип мен жакшылыкка чакырып атабыз, жамандыктан кайтарып атабыз деп элдерди өздөрүнө тарткан да. Анан ошонун аркасынан жана илимсиздер ээрчип, анан акыры пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 3-чү эң жакшы халифасы бул дүйнөдөн менен кош айышып атат. Мына ошол себептен ким ушундай ыкманы колдонгон болсо, булардын аталары ошо да. Түбү еврей болгон, кийин 200-дүлүк менен динге кирген Абдуллах ибн Саба. Бул тарыхта белгилүү. Баардык эле алымдар айтат. Анан ошондуктан бул чыныгы мусулмандын жолу эмес. Чыныгы мусулман көбүлө айтпадыкпы? Эгерде оңдогусу келген болсо, чындыктан ошол адамдын жанына барып, маңдайына барып пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн жол менен оңдойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атпайбы ачык эле бул Сунна ибн Асимда жана Имам Ахмад хадисине келет да, Шейх Альбани Сахих деген хадис. Ким өзүнүн мусулман башчысына насаат айткысы келсе, колунан кармап өзүнчө айтсын дейт. Аны ачыкка чыгарбасын дейт. Эгерде кабыл кылса жакшы, кабыл кылбаса, ошо насаат айтып аткан киши мойнундагы жүгүнөн куртулат дейт. Анан жана Бухари, Муслимде келген хадисте Усама деген сахаба, ошо жана Усман радыйаллаху анху убагында фитна убагында ага келип айтышат да, эмнеге сен Усманга менен сүйлөшпөй атасың, ага насаат кылбай атасың дегенде, ал айткан да ал киши. Эмне мен насаат кылсам эле силерге насаат кылып атам деп айтып турушум керекпи деген. Бир риваятында касам ичип айтат. Алланын атымен касам ичип, мен ал менен сүйлөштүм, бирок то жашыруун аны. Мен бир эшиктин ачылышына себеп болгум келбейт деген. Ал эшик эмне дегенде, шархында келгенде ошо фитна, ызы чуу, талаштын фитнанын эшиги дегенде. Анткени башчыларга ошонто ачык айкын элдин көзүнчө аркасынан сүйлөп инкар кылышкан болсо, күнөө айыптарын айткан болсо, элдер козголот. Мусулман башчысы менен элдин ортосунда жылуу мамиле калбайт, баш ийүү деген жоголот. Анан ошонун аркасынан фитна болот. Ошондуктан сахабалар муну түшүнүшкөн да. Балким бир табиин киши болгон, сахабабы же табиин, менимче табиин болуш керек. Ошол киши айтат неме депчи. Мен Осман радыйаллаху анхудан кийин эч бирөөнүн өлүмүнө себепчи болгум келбейт, өлүмүнө жардам бергим келбейт дейт да. Канын төгүлүшүнө жардам бергим келбейт дегенде сурап аткан адамдар сурашат да. Эмне сиз Усмандын өлүшүнө жардам бердиңизби дегенде ал айтат да, мен адам баласынын кемчилигин, каталарын
айта берүүнү, ошо жар салып айта берүүнү ошо өлүмүнө жардам берүүгө тете санайм деген да. Демек, ошондо мына ошол убакта мына Усманды ким жамандаган болсо ошого кошулуп коюп, ошону жайып ачып, акыры каны төгүлүп атат да. Мына ошол себептен мына бул дагы ким ошонун ушундай жаман сөздөрдү ташып жай берген болсо, бул канын төгүүгө алып келет, анан ошол дагы себепчи болуп калат деп айтып атат да. Мына өтө кор. Ошондуктан мусулмандын жалпы мусулмандын келечеги үчүн, ынтымагы үчүн жанагындай фитналарды салган болбойт. Башчылардын, жоопкерчилердин айыптарын антип чуккан болбойт. Аны өзүнүн жолу менен ким баатыр, күчтүү отурган болсо, өзүнө ишенген болсо, ошол жака барып айтсын. Керек болсо пайгамбарыбыз айткан, чыныгы шахид адамга тең экенде, эгерде кайсы бир адам ошо падышанын алдына барып, чындыкты айтып, анан ошонун аркасында өлүп калган болсо, бул чыныгы жихад деген. Эгерде мисалы бирөө чын нерсени ошо аркасына сүйлөп алдына барып айткан болсо, ошонун аркасына падыша өлтүрүп салган болсо, зулумдук кылып, ал адам шахидтин соонат. Анан ошол себептен бул маселени жакшы билишибиз керек. Элдер ойлоп албаш керек да, баягы бул алардын айыбын айтпай койсоң, аларды колдоп атат деген жок. Колдоо башка нерсе, жакшылык жол менен алардын кемчилигин оңдоо бул башка нерсе да. Мисалы мына көп эле мисал келтирип айтам. Адам баласы мына ар бирибиздин үй бүлөбүз бар, бала чакабыз бар. Анан үй бүлөбүздө эркек болгондон кийин, адам болгондон кийин баягы кемчилик кетиребиз да. Балдарга болгон мамиледе, аялдарыбызга болгон мамиледе. Анан кемчилик кетирип туура эмес кылбасак, анан аялыбыз, балдарыбыз кемчиликтерибизди кыйкырып өкүрүп элге жар салып, кошуналарга жамандап, аялы болсо тиги төркүнүнө жамандап, же кайын журтуна жамандап, балдары болсо ар кимге айтып, кошуналарга айтып, атам ушундай тигиндей деп, элдин көзүнчө каяша берип атасына жооп берсе, балдары, аялы жооп берген болсо, сен да ушундайсың десе, муну ким жаман көрөт? Муну ким жактырат? Эч ким жактырбайт, туурабы? Баары тең жаман көрөт. Өзүнүн аялы, бала чакасы андай мамиле кылууну эч ким каалабайт. Ошо кемчиликтүү болуп атса дагы. Мага акырын айтпайсың, өзүнчө айтпайсың, жөн айтпайсың деп нааразы болот да. Эми адам баласы ошондой өзү үчүн ушундай ойлоп аткандан кийин, мусулман падышасына дагы ошондой мамиле кылыш керек. Алар дагы өзүнүн деңгээлине жараша насаат оккусу келет. Анан карапайым эчтеке билбеген, бүгүн эле интернетти чуккан адам чыга калып эле бир нерселерди жаздырып, президентти, башчыларды сөгүп, жамандап, наркоманы, алкашы деле, сойкусу деле, чала саясатты билген деле кыйкырып өкүрүп бир нерселерди айта берген болсо, бул эч кимге жакпайт. Ал туура айтып атса да кабыл кылбай коюшу ыктымал. Анткени сөз жеткирүүнүн, насаат айтуунун өзүнүн жолу бар, өзүнүн ыгы бар. Жөнөкөй адамга айткан насаат менен падышага, кадыр баркы өйдө кишиге айтып аткан насаат айырмасы болуш керек. Алар деген жакшы ыкмага, жылуу сөзгө, жакшынакай жол менен көрсөткөнгө муктаж. Мына Аллах субхана таала айтып атат, мына билебиз, бул жашоодогу эң чоң чегинен чыккан адамдардын бири бул Фирауун болгон. Кантип чыккан? Ал өзүн Кудай Таалага тең экен да. Мен да Кудай мага сыйын кыла деп. Ошого Аллах субхана таала эмне деп буйрду тиги Муса менен Харунгачы? Ага барып Фираунга барып дават кылалар. Кантип дават кылала дегенде, факулу лаху каулан лайхина дейт. Ага жумшак сөз айткыла деп атат. Дават кылганда жумшак сөз менен дават кыла дейт. Элестеткүлө, чегинен чыккан, өзүн Кудай деп санаган адам, баардык мусулмандарды ошо Мусанын коомун кырган адамга ошондой мамиле кылып атат. Ошондой мамиле кылып, аны жакшылыкка чакыргыла деп атат. Дават кыла деп. Элестетип көргүлө. Анан биздин мусулман башчыларыбыз кантип ушу жумшак мамилеге татыктуу болбосун? Алар деле адам, кемчилик кетирет, кээде унутат, кээде эмоцияга белдирет. Жанындагы тегерегиндеги кеңешчилер болот, туура эмес кеңеш берген, туура багыт көрсөтпөгөн. Ошонун баарын эске алат. Керек болсо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, канча пайгамбар болбосун, жана ошондой башчы болбосун, алардын эки түрдүү кеңешчилери болот деп. Бирөө жакшылыкка үндөйт, бирөө жамандыкка үндөйт деп атат. Элестетип көр, даже пайгамбарлар да ошондой болгон. А пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды болсо, Аллах субхана сактап, жаман немелерден арылтып койгон да, кеңешчилерден. А болбосо ар бир падышанын, ар бир пайгамбардын ушундай эки кеңешчилери болот. Бирөө жакшы, бирөө жаман деп айткан да. Анан ошол себептен бул маселени мындай эмоцияга калтырбай, жана батыштын саясатына, алардын ыкмаларына алданбай кабыл алышыбыз керек. Алар элди эмне деп алдайт? Европа, Америка, биз элге жакшылык кылып атабыз, элдин талабын талашып атабыз, элдин укугун коргоп атабыз дейт. Ал акыйкатта коргобойт алар. Ал
ошол кайсы мамлекет болбосун, айрыкча мусулман мамлекетинин туруксуздугун каалашат. Тынчтык болбосо экен, бизге көз каранды болсо экен, биз акча берсек экен, биз булардын проблемасын чечсек экен деп ошону каалашат. Ошол себептен анан балекет салекет деген ар кандай терминдерди, түшүнүктөрдү киргизген да. Сөз эркиндигинин чеги болуш керек ал. Шариаттын чеги менен чектелет ал. Сөз эркиндиги эле ар ким өзүнүн каалаган нерсесин айта бербеш керек. Адам баласы эркин, бирок да шариаттын эрежеси менен эркин ал. Өзү каалагандай нерсени кыла бербейт. Мына ушунун баарын ар бир адам түшүнүш керек. Мына Европада эркиндик, Европада жакшы жашоо дейт. Мына Америкага барып көрсүн элдер, ошо көрүп келгендер. Бомуш деген толуп жатат. Элдин баары тең мамлекетке карыз болуп, моюндарына карыздар жүктөлүп, төлөй албагандар көчөгө калып, ооругандар акчасы жетпей, дарын ала албай, талаада калгандар көп. Аякта уже материальный жашоо, акчанын кулу, акча таап издеп жанталашсаң жашайсың, жанталашпасаң көчөдө калып темселейсиң. Ошол адамдын укугу алар. Эч нерсени карабайт аякта, сен акчаң болсо карайт ал сени. Мына бир спортчунун интервьюсун мен окугам. Британиядан келип. Мен Америкага келсем, Британия сыяктуу экен. Ар бир 5 мүнөт сайын дейби, 10 мүнөт сайын жолдо басып баратсаң, Нью-Йоркто бир жерде ар бир 5-10 мүнөт сайын дедиби, бирден бомушту көрөт экенсиң, абал начар экен депчи. Мына ошондой алардын кейип. Материальный жашоо. Акчанын кулу болуп түшкөн. Адеп ахлак деген жок аякта. Ата энени сыйлабайт балдар. Ата энеси болсо балдарын карабайт. Зынаны айтпай эле коет эми. Атасынын энесинин көзүнчө бир кыздар келип, эркектерди алып келип, үйүнүн үст жагына чыгып кетет. Каалагандай сына кылышат. Аракты ичет, эч ким тийбейт. Балдарыңа тарбия бере албайсың. Балдарыңа урушуп койсоң, милицияга чалаган болсо, полицияга алып келет. Балдарыңды жулуп алат сени, ата-энелик укуктан ажыратат. Ушундай көптөгөн башаламандыктар бар да. Анан ошолор келип бизге каяктагы динди үйрөтөт. Каяктагы динди бизге үйрөтөт. Каяктагы бизге жашоону, каяктагы бизге эркиндикти үйрөтөт. Балким алар мусулмандардан үйрөнүш керек. Исламдан үйрөнүш керек. Ошондуктан бул маселеде өтө этият болуш керек, адам баласы акылдуу болуп, жанагындай чагымчылдардын сөздөрүнө эмне алданбаш керек. Ошо сырттан келген уюмдар, ошо батыштан таасир алгандар, ошо элге жагыш үчүн биз адилеттүүлүк үчүн күрөшүп атабыз, коррупциянын бетин ачып атабыз, адам укугун коргоп атабыз деп реклама кылып алып, ушундай ураандар көтөрүп алып, анын аркасынан жалаң бузукул иштерди кылышат. Бүт жана шариятка каршы келгендердин укугун коргойбуз деп чыгат. Бирөө түрмөгө камалса эле, ал адилеттүүлүк менен камалды, зулумдук менен камалды иши жок. Эң негизгиси ушу мамлекет аны кордоп атат деп эле ушинтип көтөрө беришет. Анан ошонун аркасынан жанагы гейлердин, сойкулардын укуктарын коргошот. Алар үчүн бул нерсе адам укугу, адамдын баалуулугу болуп саналат. Ошондуктан сен айбан менен кошуласыңбы, эркек менен кошулабы, аял менен кошулуп жашап алабы, аларга кызыктырбайт. Бул адамдын укугу, адамдын эрки деп ушинтип коргошот да. Ушундай эркиндик, адамдын укугу деген жалган уран менен ошондо бузук иштерди жайышат. Муну баарыбыз эле көрүп атабыз. Мына жакында эле X мурунку жана өткөл мезгилинин президенти деген Отунбаева эмне кылды? Жаш кыздарды музейге алып барып алып, жылаңач кылып, туристтен чыгарып ошолорду. Анан ага каршы иштегендерди силер айылдыксыңар, мырыксыңар, эчтекени түшүнбөйсүңөр деп. Көрдүңөрбү? Мына адамдарды ушундай булар теңебестик кылышат. Басмырлайт, өздөрүн интеллектүү, билимдүү, цивилизацияны түшүнгөн адам кылып көрсөтүшөт. Башкаларын маңкур сезишет да. Акыйкатта өздөрү маңкурт буларчы. Ошондой ыплас бул адамдын динине да туура келген. Дин эмес, адамдын акылысына, напсисине туура келбеген жийиркеничтүү ушу күнөөлөрдү булар ушинтип тараткысы келет. Ошондуктан ошо эмполордун, башка уюмдардын батышты коргогондордун бирөөсү уктуңар беле? Бул ошо эркек менен эркек кошулган, бул өтө жаман ыплас иш, бул күнөө иш. Аялдар уяттуу болуш керек, денесин жаап жүрүш керек, сойкул кылбаш керек дегенди уктуңар беле? Жок. Алар эч качан айтпайт. Анткени ушугалар жетүүнү максат кылат. Ошол себептен Шейх Салих Фаузан жакшы сөзү бар. Булар эч качан аялдар эркиндигин каалаган жок деп атат. Булар аялдарга жетүү жолунун эркиндигин каалап атышат деген да. Аялдарга эркин жетиш керек. Аялдарды каалагандай баарын жалпы жумушка чыгарып ашып, секретарь кылып алып,
каалагандай зына кылып, каалагандай колдонуп, иши кылып өзү каршылык көрсөтпөсө эле болду. Мына ошого жетели деп жүрүшөт да. Анан ар бир эркек болобу, аял болобу чыгып алып менин укугум деп өзүнүн каалаган нерсесин кылган болсо, зына кылган болсо, жанагы мындай ыплас иштер кылган болсо, ага тийбегиле, унчукпагыла. Өзүнүн акылы бар, өзү тандап атабы, адамдын эркиндигин сыйлагыла, укугун сыйлагыла деп адамдарды маңкурттукка түртүп атат. Мунун баары эмне? Пайгамбарлардын жолуна, акылдуу адамдардын жолуна каршы келет. Керек болсо бул жана эркек менен эркек кошону голубойлукту эмне тиги Лут алейхиссаламдын коомунда чыккан да, ошол айткан эмне дегенде, булар силер ааламда жок күнөөнү кылып атасыңар деген да. Ааламда эч ким кылбаган күнөөнү кылып атасыңар деп. Ошондуктан бул өтө ыплас иштерди ушинтип жайышат. Баары тең жанагындай жалган жол менен. Ошондуктан билип коюш керек. Алымдар айткандай, Ибн Теймия болуш керек, рахималла, башкалар айткандай, эч бир адашкан агым, эч бир топ болбосун, алар алып келип аткан нерсеси 100% жалган болбойт, же ката болбойт. Сөзсүз түрдө чындык менен жалганды аралаштырып берет. Анан ошого элдер алданып кирип кетет да. Мына ошондой эле жанагы ислам душмандары, батышты ээрчигендер элдерге эмне деп келип атат? Силерге эркиндикти берип атабыз, укугуңарды талап кылып берип атабыз, эркин сүйлөгүлө, оюңарды эркин айткыла. Силер эркинсиңер, силер кул эмессиңер деп ушундай жакшы нерселерди көрсөтүп келет. Бирок ошонун аркасынан эмне? Андан да жаман иштерди кылып атышат да. Мына ошого карапайым эл алданып калып атат. Айрыкча илими жоктор, надандар, дин илиминен дагы жана башка жактан дагы илими жоктор алданып калып атат да. Ошондуктан бул өтө кооптуу. Муну жаштарга үйрөтүш керек, туугандарга, жакындарга алардын акыйкатын ачып бериш керек. Мына ошол эле жана өткөн жана Отунбаева кылган окуя бул ачык эле болгон, чоң далил болуп атпайбы? Мындан артык биз далилди каякта башка жактан издеп эмне кылабыз?